Саламатсыңарбы кыздар? Кандай зат, жакшысыңбы? Мен ушунчалык ыраазымын. Бул жерде бир чоң билим жатат. Зат өзү айткандай менин жердешим болот, жолдошумдун классташы болот. Затты мен баягы ошондой бир чогуу жүрсөк деле мен аябай байкабайт элем, бирок баарын мындай ызаттап, сыйлап жүрөт элем. Азыр мен заттын ушунчалык жөнөкөйлүгүн, ушунчалык адамдык улуу сапаттарын аябай баалап сүйүп калдым даже. Башында көрсөм мындай мага билинбейт эле. Көрсөм наоборот мага мындай көрбөгүм келбей ушундай чувство болчу эле да, туура айтыш керек баардык нерсени. Анан уже заттын сабактарын окуп баштаган. Мен трансформацияны 2 жолу окудум. Бир жолу зат мага жакшы сунуш кылып, кел Нурия, давайте сага бизнес разбор кылабыз деди. Мен анда бара албай калдым, шарты менен болуп. Бирок насип баягы ниет коюп койгон экен, мен барам бир күн барыбыр деп. Баягы түшүнгөн адамга бул өтө чоң илим да. Келдим, мына Кудай кааласа, Кудайдын буйрук насип талдоо чөбөрүн окудум. Бул жерде эмне сонун нерсе? Ушул Кундуз менен Зат экөөңөрдүн бул чоң эмгегиңер бул Кыргызстандын бир чоң желегин көтөрүп атасыңар. Себеби документ жагынан сертификат алып окуган бул өзүнчө эле бир башкача нерсе да. Өтө чоң нерсе. Мен мисалы үчүн өзүм да медикмин. Медицинада бул каждый жолу билимиңи жогорулотуп, сертификат алуу бул өзүнчө бир өтө жакшы нерсе. Документальный деген нерсе да. Ушул нерсеге жеткирип, ушундай адамдарды окутуп, кыздарды окутуп, ар биринин жүрөгүн тазалап, мусулманчылыкта айтат экен, жүрөгүң канчалык ачылган сайын сенин жашооң бар жогу ачылат депчи. Жүрөгүн тазалап, ушунчалык чоң адамдарга эбегейсиз чоң жакшы нерселерди жасап атасыңар. Ушул билимди дагы чоңойту Зат, мен сени ушунчалык сыйлайм, урматтайм, жакшы көрөм. Алдыда келечекте дагы bundan дагы ушу Кыргызстандын дүйнөлүк жакшы бир методикаларды ойлоп тапкан, дагы документация боюнча даже ушундай университеттерди ачкан чоң ийгиликке жетишкен аял зат болушун каалайм, тилейм Кудайдан. Сенин бир характериң мага ушунчалык жакты, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык кеңпейил экенсиң. Сен менен отуруп баягы чай ичкенде, балким башка адамдар деле байкагандыр. Чай ичкенде же болбосо бир ашыкча сөзүң жок экен. Эми ушунча адамдар менен иштешип атасың, баягы адам пендечилик кылып ар түрдүү нерсе болот, бирок бир дагы ашыкча сөзүң байкаган жокмун ушунчалыкчы. Бар жогу тегиз. Алла таалам Кудайым сага ден соолук берсин, өмүр берсин. Ушу кыргыз элинин бир туусун көтөргөн, бир чекесин өйдө көтөргөн, элине жакшы кызмат кылган, элине бир акты ак кылып, адамдарга жакшы актык берген, бул дагы актык деген нерсе да өзү. Адамдардын өзүнүн жан дүйнөсүн түшүнүп, бул актык тазалануу деген. Ушуга жеткирип жүргөн үчүн рахмат. Өзүң эле бир улуу адамдардын, таза адамдардын, биздин айылдын бир мектепти курган, бир жакшы илимий нерселер жасаган бийик адамдардын кызысың. Дагы ишиңе ийгилик, билимиңе ийгилик. Кундузга сага да рахмат. Баягы ушунчалык баягындай бул кыз бир жанагы жанган оттой кыз да бул. Жанынан көрүп аябай байкадым. Энергиясы да күчтүү, сөзү дагы айткан дегени дагы күчтүү кыз экен. Силерди алдыда келечекте көп жакшы нерселер күтүп турат деп ниет кылам. Ошол нерсени дагы силерден мындай талап кылам, Кудай кааласа. Себеби ушунча адам Кыргызстандын почти ушу где-то 80% бул илим боюнча окуп бүтүштү окшойт. Окуп бүттү, бирок бир эле окуганда, конечно, адамга сразу жетпейт экен. Бир нече жолу окугандан кийин анан ушул нерседен таасирленет экенсиң. Рахмат Заткан, ушунча адамдардын көңүлдөрүн көтөрүп, жакшылыктарга жеткирип, канча өзүн түшүнгөнгө неме берип атасың. Үй бүлөң менен бактылуу болуп, ар дайым күлүп жайнап, жаркылдап эле жүрөр. Бирок ден соолугум ооруп калып атат десең, кече Дубайга барганда мен аябай кыжалат болдум. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кандай ооруп калды депчи. Жакшы болуп, оорубай, күлүп жайнап эле, жаркылдап эле ушу адамдарга пайдаң тийип эле жүрө бергин. Мен аябай ыраазымын. Мен результаттарымды айтып коеюн. Мен буга чейин деле базарда иштейм, дордойдо иштейм. Миллиондорду кармаганмын. Бирок какой-то бир аз убакыттын ичинде ушу разборлордон кийин аябай мындай бир эле клиент менен иштешкенде аябай чоң результаттарга жетиштим. Жана мен иштешкен казакстандык клиенттер менен да азыр иштешип атам, бизнес разборлор боюнча. Эми баягы убакыт тар болгондугуна карабай аракет кылып атам. Ошо менен бирге силердин кураторлоруңар Элинага аябай ыраазычылык, ушунчалык кеңпейил, аябай жакшы кыз экен. Группалаштарыма өзүмүн ушунчалык аракетчил, ушунчалык мындай Зат өзү айткандай, өзүң кандай аракетчил болсоң, сага келген адамдар да ушунчалык аракетчил кыздар экен да. Ыраазычылык, бул чоң илим, буну дагы кошумчалап, дагы башкача түрүнө кылып чыгарып, менин ниетим баардык адамдар окуса. Баардык адамдар, канча адамдар кыйналып жүргөндөр бар, өзүн түшүнө албай жүргөндөр бар. Ошолордун бир жакшы жолдорун ачсаңар, Кудайым ушу силерге ийгилик, дагы зоболоңор көтөрүлө берсин.
Кудайдын, элдин жакшы баталарын алууну жаркылдап жайнап жүрө бергиле. Чын ниетимен ыраазымын. Дордойдогу өсүш менде аябай күчтүү болду. Жанагы детский хиджаб деген көйнөктү ачып жетиштим. Дагы ошону жогорулатканга аракет кылып атам. Бул сабакка келерде аябай суроолорду берип атып келдим эле. Мен дагы Ина Телешинованын сабактарын көрүп жүрчү элем. Ошо көрүп жүргөндө да кандай суроо берсем да Ызат мага жакшына жооп берип, жакшына бар жогун иретинде ордуна койдум, бар жогуна ыраазымын. Будан кийин да Кудай кааласа сексуалит деген сабакка окуганга ниет кылып атам. Мен да ошол адамдарга жардам берип, ушундай жакшы нерселерди жараткым келет, ойлоп тапкым келет. Ошонун баскычы алгачкы немеси ушу Ызат менен Кундуз болду. Рахмат. Нурия эже кандай эмечи? Нурия эже биринчи орундукка талапкер болуп атпайсызбы? Так суммаңызды дагы айтып койсоңуз сонун болот эле. Бир эле клиенттен 700 миңдик заказ алдым бир күндө. Бизде андай редко болот случайлар, бирок ал келип мага сразу ушу разборлордон кийин, ушу сабактардан кийин мага ушундай 700 миңдик заказ берип, ошол клиент менен иштешип, заказдарын берип, азыр экинчи заказымды алдым. Андан кийин кайра дагы бир 1000 штук блузкага да заказ алдым. Бир эле клиент да, бизде болбойт андайлар, редко болот азыр. Мезгилдерде. Классно, Нурия эже өтө классно. Вообще молодец. Так Жазуучулук извинились. силерге ошолордун ушундай ийгиликке жеткендин биринчи башаты, жакшылыктары ушу Ызаткан менен Кундуздун асыл эмгектеринде, бийик эмгектеринде. Айткандай, ретрит деген нерсеңер бул вообще супер экен. Мен бул нерсени мындай сынамакка эле барганмын, кандай болот экен деп. Барганда ушунчалык бул деген бул жаңы төрөлүү экен да. Чында бул нерсени ошону байкап, эгер катышып көрсөңөр, бул такыр башкача. Жанагы снимать эткен неме үйүңөр, тамак ашыңар бар жогу ушунчалык эми биздин ушу кыргыз мамлекетибизде деле анча мынча андай шарт болбойт. Силерде вообще шикарно. Вообще молодцы. Будем еще улучшать. Елестетиңиз, будем еще улучшать. Такие Анда планы. вообще классно болот. Еще Инну позвали, Инну Тлешинову позвали. Представляете? Ошого барабыз, бизди да чакыргыла, биз дагы катышайлы. Демек, силер менен дайыма бирге болгонго биз дайыма аракет кылабыз, ыраазыбыз Кундуз менен Ызатканга. Ак батабызды берип отурабыз. Нурия эже, ждем вас 2 майда. Красавица болуп келиңиз. Сизди тартабыз он тараптан. Хорошо. Рахмат. Азаматсың Нурия, мен дагы сени менен сыймыктанам. Биздин айылдын десем дагы болот да. Биздин Кыргызстандын неме деп коет го, мамлекет өнүгүш үчүн ар бир адам, ар бир айрыкча, ар бир аял өнүгүш керек экен да. Ушундай аракетиң менен келип, кыска убакытта эң сонун результаттарды жараттың. Өзүң айткандай, сен ар бир жолугушууга да сынап, ретритке да сынап келгениң менен жүрөгүң ушунчалык таза болуп келген экенсиң да, ушунчалык каалагансың, бирок ал сыноо эмне экенин биз адам сүйлөп атканда эле уже бөлүнбөйбүз. Эмнегеге? Анткени биз апабызга ишенбейбиз. Сен апаңа ишенбейсиң, мен апама ишенбейм. Ошол эле программа менен келгенсиң, бирок сенин жүрөгүң каалап келгени үчүн аябай сонун результаттарды жараттың. Кабыл алдың методиканы, баасын түшүндүң, баалуулугун түшүндүң. Алдыда дагы сексуалитиге келем деп атасың. Прям молодец, сонун. Сага дагы аябай сонун, прям бомба результаттарды каалайм. Рахмат сага. Ийгилик. Рахмат, Ызат. Рахмат, ийгилик. Давай.